Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүн күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакытбек Болсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүн күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Кыргызстан билими жетик, илими терең, ошону менен улуттук нарк населди урматтаган дүйнөлүк ой жүгүртүүгө жаштарга муктаж деп белгиледи Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Бүгүн 31 октябрда жогорку окуу жайлардын студенттерине президенттик стипендия тапшыруу аземинде. Биз бүгүн Кыргызстандын келечегинин кепилдиги болгон үлгүлүү жаштардын ийгилигин белгилөө үчүн чогулуп олтурабыз. Албетте президенттик стипендия бул жөн эле бир материалдык колдоо эмес. Ал окуу жайлардын илимий жана коомдук турмушуна өзгөчө салым кошкон. Билимге, илимге, чыгармачылыкка, коомдун жашоосуна болгон жоопкерчиликтүү мамилеси менен айырмаланган студенттердин талыкпаган эмгегинин, ташкындаган талантынын жыйынтыгы жана аларга шык берүүсү болуп саналат. Бул залда отурган ар бир стипендиатты өз кесибинин мыктысы болууга умтулган, өлкөсүнө кызмат кылууга даяр, жаңыча ой жүгүртө билген жаңы муундун өкүлү деп билем. Силердин бүгүнкү ийгилигиңер профессордук окутуучулар курамынын мээнетинин, ата-энелердин ар тараптуу колдоосунун жана өзүңөрдүн билимге болгон ынтызарыңардын үзүрү. Бүгүн силерде президенттик стипендияга ээ болушуңар менен куттуктоо, буга чейинки жетишкендигиңерди баалоо гана эмес, келечекте өлкөгө керектүү кесипкөө адис болуп чыгууга чакырык деп айтаар элем. Кесипкөйлүк мээнетсиз өзүнө өзү эле келе бербейт. Аны сабыр, тынымсыз эмгек максатка белгендик гана жаратат деген президент жаңы Кыргызстанды куруу жолунда адилеттүү, өнүккөн, ак ниет эмгекке негизделген мамлекетти куруу мына силердей жаштардын колунда деди. Мына ушундай шартта силер, урматтуу студенттер, зирек ой жүгүртүү менен ошол заман талабына ылайык келген Кыргызстандын өнүгүүсүнүн негизги кыймылдаткыч күчү болууга тийиссиздер. Анткени кайсы тармакталба келечек билимдүүлөрдүн максат коюп, ага жете билгендердин колунда экенине турмушубузда күбө болуп, Кыргызстанда билими жетик, илими терең, ошону менен улуттук нарк насилди урматтаган, дүйнөлүк ой жүгүртүүгө ээ болгон жаш муундарга муктаж болуп турганыбызды жашырбай эле айтып келе жатабыз биз. Ошондуктан бүгүнкү ийгилик эртеңки жоопкерчилик деп алган билимиңерди, бардык мүмкүнчүлүгүңөрдү, жигердүүлүгүңөрдү өлкөбүздүн өнүгүүсүнө арнаарыңарга бекем ишенем. Жаңы Кыргызстанды куруу жолунда адилеттүү, өнүккөн, ак ниет эмгекке негизделген мамлекетти куруу мына ушу сиздердин жаштардын колунда. Манас шаарына 30 000 адамга ылайыкталган стадион курулат. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абад облусуна болгон иш сапарында билдирди. Ал белгилегендей, стадион эмки жылы аэропорттун ордуна курула баштайт. Аэропорттун орду 80 гектарды түзөт. Ал жерге жаңы типтеги шаар курулат. Шаарга республикада экинчи орунда турган 30 000 орундуу стадион курулат. Эмки жылы аэропорт чыгып кетсе, курулушу башталат, деди Ташиев. Жогорку кеңештин депутаттары мөөнөттөн мурда шайлоого катышуу үчүн талапкерлерди көрсөтүү аяктады. Бул тууралуу БШКдан билдиришти. Маалыматка ылайык 30 октябрда саат 18:00 жогорку кеңештин депутаттары мөөнөттөн мурда шайлоого көп мандаттуу шайлоо округтарынын талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү аяктады. Жалпысынан шайлоону утурлай 589 талапкер көрсөтүлдү. Анын ичинен эркектер 365 болсо, аялдар 224. 30 октябрга карата 168 талапкер катталды. 19 талапкер өзү шайлоого катышуудан баш тартты. 7 талапкерди БШК каттоодон баш тартты. Жогорку кеңештин депутаттары мөөнөттөн мурда шайлоо 30 ноябрда өтөт. Алдын ала тизмеге 4.287.000ден ашык шайлоочу кирген. Шайлоону турлай өлкө боюнча 2492, чет өлкөлөрдө жалпы 91 шайлоо тилкеси түзүлдү. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору Алпаслан Жейландын чакыруусу боюнча иш сапар менен Түркиянын Кахраманмараш шаарына барды. Бул тууралуу ведомстводон маалымдашты. Иш сапардын жүрүшүндө салык кызматынын төрагасы Түркиянын алдыңкы зергерчилик борборлорунун бири өзүнүн бай кол өнөрчүлүк салттары, заманбап технологиялары жана зер буюмдарын өндүргөн өнөр жаянчылар менен белгилүү Кахраманмараш шаарынын зергерчилик тармагы менен таанышты. Мындан тышкары Кахраманмараш зергерлер палатасынын өкүлдөрү менен жолугушту. Анда кызматташуу маселелери, квалификациялуу зергер адистерин даярдоо жана бул тармактагы техникалык тажрыйба алмашуу маселелери талкууланды. Салык кызматынын төрагасы Кыргыз-Түрк Манас университети менен биргеликте зергерлерди даярдоо боюнча атайын факультетти ачуу пландаштырылып жатканын белгиледи. Алмамбет Шыкмаматов бул кызматташтык
өлкөнүн зергерчилик тармагын өнүктүрүүдө маанилүү кадам болооруна ишенимин билдирди. Ал аталган демилге аркылуу жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн мүмкүнчүлүктөрү кеңээрин, зергердик буюмдардын сапаты жогорулай турганын кошумчалады. Аны менен бирге ассортимент көбөйүп, атаандаштыкка жөндөмдүүлүк жана экспорттун көлөмү өсөөрүн баса белгиледи. Ошондой эле кыргыз зергерлеринин буюмдарын дүйнөлүк базарга чыгарууга жол ачылып, өлкөнүн жогорку сапаттагы продукция өндүрүүчү катары аброю бекемделерин билдирди. Агартуу министрлиги билим берүү уюмдарынын 2025-2026 жылдарга жылытуу мезгилине даярдыгы тууралуу маалымат берди. Ведомствонун маалыматына ылайык, Кыргызстанда балдар бакчалары, мектептер, чыгармачылык үйлөрү жана билим берүү борборлорунун коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрү жана күз-кыш мезгилине көмүр сатып алуу чыгымдары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан каржыланат. Ал эми Баткен облусунун билим берүү уюмдары 2022 жылдан тартып республикалык бюджет аркылуу агартуу министрлиги тарабынан каржыланып келет. 2025 жылга карата республикалык бюджеттен агартуу министрлигине караштуу билим берүү уюмдарына көмүр даярдоо үчүн 156,5 миллион сом каралган. Анын ичинен Баткен облусуна 120,4 миллион сом каралган. Бүгүнкү күнгө карата жалпы билим берүү уюмдарына 103,3 миллион сом, анын ичинен Баткен облусуна 92,4 миллион сом каражат бөлүндү. Мындан тышкары 2025-2026 жылдардын жылуулук берүү мезгилине даярдык көрүү максатында агартуу министрлиги тарабынан Баткен облусунун жалпы билим берүү уюмдары үчүн 2025 жылдын бюджет аркылуу кошумча 45,4 миллион сом бөлүнүп, бул каражат мектептердин от казандарын оңдоп түзөөгө багытталды. Бүгүнкү күнгө карата жалпы республика боюнча 95,487,119 тонна көмүр ташылып, көмүр кампаларга түшүрүлдү. Ал 71,4%ды түздү. Белгилей кетсек, агартуу министрлиги Министрлер кабинетинин 2025 жылдын 28 майындагы номер 282 токтомун ишке ашыруу максатында билим берүү уюмдарын күз-кыш мезгилине өз убагында даярдоо боюнча иштерди жүргүзүп жатат. 9 айда республика боюнча мал жандыкты күзгү эмдөө иштери 102% аткарылды. Бул тууралуу Суу ресурстары, Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришти. Учурда республика боюнча ветеринардык кызматтар тарабынан мал жандыктардын ар кандай жугуштууларынын алдын алуу максатында күзгү эмдөө жана профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлүүдө. 2025 жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча ветеринардык, санитардык, профилактикалык жана эпизоотияга каршы иш-чаралар 17,986,6 миң баш малга карата аткарылды. Анын ичинен диагностикалык изилдөөлөр 930,6 миң баш малга жүргүзүлдү. Алдын ала эмдөө иштери 16,5 миллион баш малды камтыды. Паразиттерге каршы дарылоо 552,4 миң баш малга жасалды. Жалпысынан 2025 жылдын 9 айына бекитилген план 102% аткарылып, эпизоотиялык абал туруктуу деңгээлде сакталууда. Мындай иш-чаралар мал чарбасын өнүктүрүүдө, ошондой эле элдин жана жаныбарлардын ден соолугун коргоодо маанилүү ролду ойнойт. Эми кезекти жума ичинде кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Бишкекте Улуттук банктын жаңы имараты расмий түрдө ишке берилди. Президент Садыр Жапаров катышкан бул салтанаттуу иш-чара өлкөнүн финансылык тарыхындагы маанилүү окуя катары бааланууда. Улуттук банк эгемендүүлүк менен кошо жаралган улуттук валютанын сомдун туруктуулугун камсыз кылган негизги институт экенин белгилеп, мекеменин ишине жогорку баа берди. Жаңы имарат заманбап талаптарга жооп берип, 1000 тоннага чейинки алтынды сактоого ылайыкталган атайын кампасы менен өзгөчөлөнөт. Президент мындан ары өлкөбүздүн каржы системасы, инновация жана саналиптик өнүгүү багытында дагы да чыңдалаарын баса белгиледи. Бүгүн президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жаңы имаратынын ачылыш аземи болуп өттү. Президент имаратта улуттук алтын валюта резервтерин сактоого ылайыкталган заманбап кампа курулганына токтолуп, Кыргызстандын алтын запастары өлкө аймагында сактала тургандыгын баса белгиледи. Биз мурда алтындарыбызды сактоо жагынан абдан аксап келдик эле. Шартыбыз өтө начар болчу. Көпчүлүк убакта алтындарыбызды чет өлкөлүк банктарга сактап келгендигибизди баарыңыздар жакшы билесиздер. Мындан ары Улуттук банк эл аралык жогорку стандарттарга жооп берген, 1000 тоннага чейинки алтынды сактай ала турган дүйнөлүк талаптарга жооп берген эң чоң кампага ээ болду. Эми биз өзүбүздүн алтынды гана эмес, тескерисинче чет өлкөлүк кардарларга да кызмат көрсөтүп, алтындарын сактап берүүгө кудуретибиз жетет.
Ошондой эле Улуттук банктын ички түзүмдөрү жаңыланып, кибер коопсуздукту камсыз кылуу, банктык маалыматтарды коргоо, каржылык сабаттуулукту жогорулатуу багытында иш-аракеттер байма-бай болуп турушу зарыл. Эл аралык стандарттар менен улуттук кызыкчылыктардын ортосундагы тең салмактуулукту сактоо башкы милдетиңиздер. Жаңы имарат Бишкек шаарындагы Каллага Киев көчөсү 89 дарегинде жайгашкан. Маалыматтарга ылайык курулуш иштери 2 жылга созулган. Имараттын жалпы аянты 22,24 миң чарчы метрди түзүп, 10 өз алдынча блоктон турат. Бул имаратты башка мисалы социалдык имаратка салыштырып болбойт. Себеби мына блокту эле карасак, бул блокто ар кандай өз нормасы бар. Анан бизде кампаларыбыз бар. Ошо кампаларыбыз баары кооптук жагын сактоо максатында бул жерде өзүнүн отдельный СНИП деп коет, ошо СНИПтин нормасы бар. Ведомственный строительный нормалар менен курулган бул имарат. Инженерно-техническое обследование кылып, эме кылганда булар 12 баллга чейин чыдайт. Борбор калаада өткөн 3-чү республикалык Куран жарышы жыйынтыгын чыгарды. Ыйык китепти көркөм жана так окуу боюнча мелдеш жаштардын ыйманга болгон кызыгуусун арттырып, руханий баалуулуктарды чыңдоого чоң өбөлгө болду. Жарышка өлкөнүн бардык аймактардан келген, ыйык Куранды жатка билген 54 улан жана кыз катышып, тажвидке, көркөм окууга жана так жаттоого болгон чеберчилигин көрсөтүштү. Бүгүн Борбор калаадагы башкы имам Саракси мечитинде өзгөчө руханий мааниге ээ иш-чара болуп өттү. 27 октябрда башталган 3-чү республикалык Куран жарышынын жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөр сыйланды. Кадырман катышуучулар, Курандын улуу китеп экенин баарыбызга маалым. Мезгил өткөн сайын анын сырлары ачылып, илимий жактан акыйкаттыгы тастыкталып, күн санап жаңырууда. Бул эмненин белгиси? Анын автору жараткан гана экенин жар салууда. Куран адамзатты ыйманга, жакшылыкка, адамгерчиликке, ынтымакка чакырган улуу нускама. Бул ири диний мелдеш Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын уюштуруусу. Ошондой эле Сауд Араб падышачылыгынын Кыргызстандагы элчилиги жана Сауд Араб падышачылыгынын ислам иштери даават жана насаат министрлигинин демилгеси менен өткөрүлдү. رئاسة الشؤون الدينية والمفتيات في الجمهورية القرقيزية تم تصفيات Ул кыздар арасында Куран жарышы болуп өттү. Ага чейин бир ай мурда райондордун деңгээлинде жана облустардын деңгээлинде дагы ушундай Куран жарышы өтүп, ар бир облустун мыктылары бүгүн ушул Бишкекте 2 күн чогулуп, ушул жерде финалга чыгышты. Финалга чыккандардын 9 номинация боюнча эркектерден жана 9 номинация боюнча кыздардан болду. 27-синде мелдеш кыздар арасында өткөрүлдү. Ал эми 28-синде өткөн мелдеште уландар ат салышты. Эки мамлекеттин достук алкаларын бекемдөө, анан ошол Кураныбызды элибиздин жүрөгүнө, элибиздин калың катмарына жеткирүү болуп саналат. Иш-чара Куран окуу маданиятын өнүктүрүү, жаш муундардын руханий баалуулуктарга болгон жана ынтымак менен биримдикти чыңдоону максат кылат. Куран деген бул жүрөктүн нуру, имандын нуру. Бул жерде бүгүн канча күндөн бери Куран окулуп, бир мамлекетибизге бир нур болуп атат демекчибиз. Буга иманы бар адамдар толук ишенет. Эми мунун эң чоң пайдасы ошентип кичинекей Куран жарыштарды жаш балдарды кызыктыруу менен биздин балдар дүнүйөлүк деңгээлде 111 мамлекет катышкан. Мындай айтканда олимпиада сыяктуу чоң жарышта барып туруп ошончо араб мамлекеттерин артка калтырып биздин кыргыз жигитибиз Кыргыздын желегин желбиретип келген. Ага эмне себеп болду дегенде так ушундай мына республикалык деңгээлдеги Куран жарыштарга кызыгып отуруп балдар Куранга сиңип, сүңгүп кирип отуруп ошондой бир ийгиликке жетишти. Бул балдарыбызга дагы да шык берет. Мен ошондон пайдаланып мына Сауд Араб падышачылыгынын биздеги элчиси Ибрахим мырзага чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Келечекте мындан да чоң кылып уюштуруп, ушуну такыр үзгүлтүккө учуратпагандай кылып жыл сайын уюштурап турам деп атат. Бул нерсе деген баарыбыз үчүн майрам, той, Кудайым ошону кут кылсын демекчи.
Жарышка өлкөнүн бардык аймактардан келген ыйык Куранды жатка билген 54 улан жана кыз катышып тажвидке, көркөм окууга жана так жаттоого болгон чеберчилигин көрсөтүштү. Аябай сонун жакшы даярданып келишиптир. Курандын жаттаганына жана анын тажвидине сауат алипти деп коет, токтоп улантыруу жерине көбүрөөк көңүл бурулуп атат. Бул биздин республикалык деңгээлдеги бул өтө чоң бир жетишкендик болуп атат. Анткени кыздардын деңгээли аябай бийик болуп атат да. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma izin ba'duhum li-ba'din aduwwun illal muttaqin. Бул жеңүү Аллах Тааланын жардамы менен болду. Биринчи очередь устазаларыма, ата-энеме ыраазычылык билдирем. Алардан ананда көптөгөн адамдар мени колдоп келишти, эме кылышты. Аларга деле ыраазычылык билдирем. Аллахым ушул Куран менен жашоону, анан амал менен жашоону насип кылсын иншалла. Биздин эң жакшыларыбыз Куран-ы Керимде айтылгандай, жана ошондой эле пайгамбарыбыздын хадистеринде айтылгандай, Куранды үйрөнгөндөр жана үйрөткөндөр деп айтылат. Ошол нерсени жашообузда киргизүү, Куранды жүрөгүбүз менен, тилибиз менен окуп, жүрөгүбүз менен түшүнүп, акылыбыз менен аңдоо жана ошондой эле Курандын тынчтыгын жана бул дүйнөгө болгон берекесин жайылтуу максатында, сүннөткө амал кылуу максатында Куран жарыштары өтүп жатат. Инна хазал Кур'ана яхди лиллати хия акваму ва юбашширул муъминин. Кудай Таалам жардам менен биринчи орун алдык. Азыр сиздер көрүп жатканыңыздардай, азыр Сауд Араб королдугу жана ошондой эле Кыргызстан менен бирге ушундай соонун чоң масштабтуу жарыш өткөрүлүп жатат. Бул деген Араб королдугу менен 3-чү жарыш. Өтө сонун болду, өтө катуу сезимдер, туура башында коркуу болот. 5, 10 жана 30 пара боюнча Куран жарышы ийгиликтүү өттү. Сынак бир нече категорияларда уюштурулуп, ар бир категория боюнча 3 орун белгиленди. Жалпы 18 катышуучу мыкты жыйынтыктарды көрсөтүп, акчалай жана баалуу сыйлыктар менен сыйланышты. Зарема Женалиева, Гүлчорок Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек шаары. Кыргызстандын мамлекеттик катчысы Марат Иманкулов президенттин администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын начальнигинин орун басары, бөлүм башчысы Октябрь Капалбаев Ош шаарына иш сапар менен келишти. Алар улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жолун ишке ашыруу алкагында Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардын окутуучулары жана студенттери менен жолугуш өткөрүштү. Мына ошол түздөн түз сиздерге тиешелүү багыт. Оңгу жол жаштар аркылуу коомго жеткирилүүчү идея. Мамлекеттик катчы Марат Иманкулов баштаган топ Ошто мугалимдер жаштар менен жолукту. Таалим, тарбия, илим, билим, маданиятты биринчи коюлат. Иш-чаранын алкагында мамлекеттик катчы оңгу жолдун мазмуну жана максаты тууралуу кеңири түшүндүрүп, өлкөнүн өнүгүүсүндө жаштардын ролу, нарыктык баалуулуктарды калыптандыруу жана жоопкерчиликтүү жарандарды тарбиялоонун маанисине токтолду. Демократиялык, укуктук, социалдык, светтик мамлекетти өркүндөтүүдөгү биздин ата-бабаларыбыздан келген нарктуулукту, ата-бабаларыбыздан келген жакшы каада салттарды, үрп-адаттарды маған айкалыштырып туруп, анан элди ынтымакка биримдикке чакырып, жанагындай бийиктикке чыгарып атабыз. Алдыңкы мамлекеттердин катарына барып, теңете болуп туралы деген жакшы максатты коюп атабыз. Мына ошол экини ишке жүргүзөлү деген иш болуп атат. Жолугушуунун алкагында улуттук дем дүйнөлүк бийиктик аттуу оңгу жол окутуу курсун ийгиликтүү аяктаган 54 кызматкерге мамлекеттик катчы Марат Иманкулов тарабынан сертификаттар тапшырылды. Катышуучулар улуттук идеологиянын мазмуну, мамлекеттик тилдин өнүгүү багыттары жана коомдук аң сезимди чыңдоонун заманбап ыкмалары боюнча маалымат алышкан. Мамлекеттик катчы Марат Иманкулов жыйынтыктоочу сөзүндө бул демилге Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук идеологияны бекемдөө жана коомдун руханий өнүгүүсүн колдоо багытындагы саясатын ишке ашыруунун маанилүү кадам экенин белгиледи. Ошон үчүн биз өнүгүүнүн оңгулуу жолуна баарыбыз бир учурда бийлик түшүшүбүз керек. Иш-чаранын жүрүшүндө мамлекеттик кызматкерлер улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жол жарлыгын ишке ашыруу анын түпкү мааниси боюнча окуудан өтүшкөн. Аларга аталган жарлыкты иштеп чыккан тарыхчы, филолог, окумуштуулар кенен маалымат беришти. Авторлор мында улуттук дем аркылуу дүйнөлүк бийиктикке умтулуу идеясы камтылганын айтышат. Өнүгүш үчүн, алга жылыш үчүн же башка элдер менен катар жүрүш үчүн сөзсүз түрдө
ар бир элдин улуттук деми сөзсүз болуш керек. Биздин улуттук демибиз бир аз түшүп, кийинчерээк мындай өксүктүк комплекси деп коет го, ошого кирип баратканбыз да. Ошондон чыгарып алыш үчүн биз кайра улуттук демибизди ордуна коюшубуз керек. Биз билишибиз керек, биздин эски тарыхыбыз бар. Биз мындай чоң баалуулуктарды жаратканбыз. Ошо баалуулуктарыбыз бизге дүйнөгө даңкы чыккан баалуулуктарыбыз бар. Жалпы адамзатка кызмат кылып аткан баалуулуктарыбыз бар. Биз ошолордун ээси экенибизди билип, өзүнүн улуттук демибизди ордуна коюшубуз керек. Бир Талим, тарбия, илим, билим жана маданият деп баса белгиленгени бул бекер эмес. Себеби азыркы замандын талабы өнүгүү деген жылдар эмес, айлар эмес, азыр күн дагы эмес, саат сайын ушундай тездик менен жүрүп атат. Анан ошо өнүгүүдөн артта калбаш үчүн эң обалу биз илим, билимге басым кылышыбыз керек. Бирок жалаң гана билим менен чектелбестен Айтматовдун айткан бир чоң акылы бар эле, адамдын адам болуу маселеси бул жашоонун маңызы да. Ошон үчүн билимди да туура багытка пайдаланыш үчүн биринчи иретте адам болуш керек. Демек, маданият тармагы талим тарбия маселеси менен илим билим коштолгондо гана биз адамдык ресурсту күчтөйт экенбиз дагы. Мына ошол биздин адамдык ресурсубуз күчтөнгөндө биз мамлекетти өтө чоң бийиктикке чыгара алабыз деген бир негизги изги тилек ушул. Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жарлыгы өлкөнүн негизги идеологиясы. Анын максаты мамлекеттик коомдук саясий мекенчил жоопкерчиликтүү жарандарды калыптандырып, күчтүү мамлекет куруу болуп саналат. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары. 28 октябрда Бишкек шаарында логистика, транспорт жана кампа жабдуулары боюнча экинчи эл аралык Кыргыз Транслогистик 2023 көргөзмөсү болуп өттү. Аталган көргөзмө Биэкспо көргөзмө компаниясы менен биргеликте Экономика жана коммерция министрлигинин, Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жана мамлекеттик бажы кызматынын Бишкек шаарынын медиасынын, ошондой эле тармактык ассоциациялардын жана ведомстволордун расмий колдоосу алдында өткөрүлдү. Көргөзмө Кыргыз Республикасынын транспорттук жана логистикалык инфраструктурасынын өнүгүшүнө өбөлгө түзүү, жаңы технологияларды тартуу жана чет өлкөлүк өнөктөштөр менен тажрыйба алмашуу максатында өткөрүлдү. Доброе утро всем, дорогие гости. 28 октябрда Бишкек шаарында логистика, транспорт жана кампа жабдуулары боюнча экинчи эл аралык Кыргыз Транслогистик 2025 көргөзмөсүнүн ачылыш аземи болуп өттү. Аталган көргөзмө Биэкспо көргөзмө компаниясы менен биргеликте Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигинин, Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын, Бишкек шаарынын мэриясынын, ошондой эле тармактык ассоциациялардын жана ведомстволордун расмий колдоосу алдында өткөрүлүүдө. Кыргыз Транслогистик 2025 официально считается открытым. Көргөзмө Кыргыз Республикасынын транспорттук жана логистикалык инфраструктурасынын өнүгүшүнө өбөлгө түзүү, жаңы технологияларды тартуу жана чет өлкөлүк өнөктөштөр менен тажрыйба алмашуу максатында өткөрүлүп жатат. Проходит уже второй год. Кыргыз Транслогистик 2025 көргөзмөсү салттуу түрдө экинчи ирет өткөрүлүп жатат. Бул жолу да логистика багытындагы мыкты адистердин пикир алмашуу аянтчасы болууда. Бул иш-чаранын негизги максаты Кыргыз Республикасынын транспорттук логистикалык инфраструктурасын жана экономикасын өнүктүрүү, ошондой эле жаңы келишимдерди түзүүгө, инвестицияларды тартууга көмөк көрсөтүү. Эң маанилүүсү мамлекеттик органдардын, эл аралык ассоциациялардын өкүлдөрү жана бизнесмендер бир аянтчада диалог пикир алмашуусу болуп саналат. Более 45 компаний из 5 стран мира. Кыргыз Транслогистик 2025 мамлекеттик органдар, бизнес коомчулугу жана эл аралык уюмдар үчүн диалог аянтчасы болот. Бул Кыргыз Республикасынын улуттук экономикасынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууда, экспорттук жана транзиттик потенциалын өнүктүрүүдө маанилүү роль ойнойт. Поэтому, на мой взгляд, за Кыргызстаном сегодня достаточно. Менин көз карашым боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстан эл аралык транспорттук логистикалык хаб катары келечеги зор. Балыкчыдан Жалал абадка чейин жаңы альтернативдүү автожолу салынып жатат. Жакын күндөрү эксплуатациялоого берилүү алдында турат. Ошондой эле Кытайдан Өзбекстанга, Кыргызстан аркылуу өтүүчү темир жол да курулууда. Ушул сымал эл аралык долбоорлор Кыргызстанга транспорттук логистикада эл аралык хаб болууга чоң мүмкүнчүлүк берет. Из Китая через Кыргызстан на Узбекистан
Быйылкы жылдагы көргөзмөгө 6 өлкөдөн жалпы 45тен ашуун компания катышууда. Көргөзмөнүн негизги бөлүмдөрү транспорттук логистика жана жүк ташууларды, кампалык жабдуулар менен автоматташтыруу системаларын, логистика үчүн санариптик жана IT чечимдерди, ошондой эле таңгактоо жана тиешелүү кызматтарды камтыйт. У нас торгово-транспортная компания. Биз Jet Logistic компаниясы Кыргызстан, Россия, Белоруссия, Казакстан сыяктуу Евразия экономикалык бирлигине кирген мамлекеттер арасында транспорттук ташуулар менен алектенебиз. Жакында гана Европадан авиа ташууларды жүргүзө баштадык. Биздин компания 1 килограммдан баштап 5 тоннага чейин андан да көп жүктөрдү алып келет. Кыргыз логистик көргөзмөсүнө экинчи ирет катышып жатабыз. Өнөктөштөр менен тажрыйба алмашууга, жаңы келишимдерди түзүүгө Кыргызстандын аймагында ушундай аянтча түзүлүп жатканына кубанычтамын. Выставки происходят. Көргөзмөнүн алкагында тармактын эксперттеринин катышуусунда панелдик талкууларды, семинарларды жана тегерек столдорду камтыган ишкердик программалар өткөрүлөт. Талкуулардын негизги темалары эл аралык транспорттук коридорлорду өнүктүрүү, логистикалык процесстерди санариптештирүү, электрондук сооданын келечеги, жүк ташууларды көзөмөлдөө жана мониторингдин заманбап технологияларын киргизүү маселелерине арналат. Белгилей кетсек, көргөзмө 30 октябрга чейин уланат. Асель Сёркул кызы, Гүлчөрө Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. Зимой это проблема. А вот экспресс-поезд именно составляет именно вот эту часть. Ош шаарында жайгашкан коомдук тамактануучу жайлардагы аталыштарда жана көрүнүү маалыматтарда мамлекеттик тил мыйзамынын талаптарынын аткарылышы боюнча рейд иштери жүргүзүлдү. Буга чейин кала башчысы кафе, ресторан, коомдук тамактануучу жай жана башка коммерциялык объектилердин аталышы милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жазылышы керектигин айткан. Бул талапка жооп бербеген жайлардын ээлери 10 ноябрга чейин өзгөртүүлөрү керек болот. Ош шаарында жайгашкан коомдук тамактануучу жайлардагы аталыштарда жана көрүнүү маалыматтарда мамлекеттик тил мыйзамынын талаптарынын аткарылышы боюнча рейд иштери жүргүзүлдү. Анда шаарда жайгашкан ашканалардын, кафе, ресторандардын сырткы аталыштарын, жарнамаларын жана ичиндеги көрүнүү маалыматтарды, тамак аш аталыштарын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамынын талаптарына ылайык келтирүү максатында жеринде түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Енді азыр баяқы көз қаранышты өзіңер көріп отасыңар да турабы баяқында международный эмелерге чыгыш ойлор бар. Ошонун негизинде эле да бул бардыгы мен өзүмдө жазып алгам жок да. Онуга чейин срок берди, онуга чейин бүтүрөбүз да. Биринчи кезекте тамактануучу жайлардын аталыштары, экинчиден ичиндеги көрүнүү маалыматтардын, аш тизмектеринин туура жана талапка ылайык жазылышы да каралды. Кафе, ресторан, коомдук тамактануучу жай жана башка коммерциялык объекттердин аталыштары милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жазылышы керектиги айтылды. Бул талапка жооп бербеген жайлардын ээлери 10 ноябрга чейин өзгөртүүлөрү керек болот. Ошол талаптарды аткаруу, ошол талаптарды жеткирүү максатында биз ушу бүгүн рейд иштерди баштадык. Мыйзамга ылайык, мыйзамдын аткарылышын талапка ылайык алып келүү, ал эскертүүсүз аткарыш керек. Ошондуктан ушу баардык учурдан пайдаланып, дүкөндөрдүн ээлерине, мекемелердин ээлерине кайрылып кетебиз. Ошол мамлекеттик тил мыйзамынын талаптарына ылайык өздүнүн аттарын жазышсын, илишсин деп эскертип кетебиз, талап кылып кетебиз. Тил мыйзамына туура келбеген жагдайлар боюнча мыйзам чегинде иш алып барылып, тиешелүү кызматтар тарабынан акт түзүлөт. Эскертилген мөөнөттө кетирилген каталар оңдолбосо айып пул салынары эскертилди. Жарнама мыйзамдары талапка жооп бербейт. Эмне үчүн? Мына азыр бир 10 чакты объекттен келдик. Ал жерде эмнелер? Биринчи расмий тилде жазып алышкан. Эгерде биринчи кыргыз тилинде жазып, анан расмий тилде жазса экөөнү тең эрежеге баш ийбестен экөө тең бирдей тамгалар менен жазылып калган да. Өзүңүздөр билесиздер, сөзсүз түрдө биринчи мамлекеттик тилде, кийин зарыл болгон учурда расмий тилде жазылганда, ал тамгалар кайсы бир деңгээлде мамлекеттик тилде жазылган сөздөрдүн тамгалары кичирээк болуш керек. Кафе, ресторан, коомдук тамактануучу жай жана башка коммерциялык объекттердин аталышы милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жазылышы керектиги туагы айтылды. Бул талапка жооп бербеген жайлардын ээлерине 10 ноябрга чейин өзгөртүүлөрү керек болору түшүндүрүлдү. Ош шаарынын мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан мамлекеттик тил мыйзамынын аткарылышы боюнча жүргүзүлүп жаткан мындай иштер улантылмакчы. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.
Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W Чекит Азия ТВ Чекит KG сайтынан, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып, ой пикир калтырып турсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы жана валюталар курсуна назар салыңыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.